Assalamu alaikum. Мас айдоочу тууралуу сөз болмок жана ошондой эле бул тууралуу мыйзамды кабыл алуу керектигини. Бүгүн Шек шаарында мас айдоочу унаасын башкарып бара жатып, бир унааны сүзүп, андан качып бара жатып, жөө жүргүнчү 26 жаштагы карындашыбызды сүзүп кеткен. Ал карындашыбыз оор жаракаттарды алып, тилекке каршы көз жумуп өтүп кетти. Ал кыздын жакындарына биз көңүл айтабыз. Бул мас айдоочуларды айып пулдун өсүшү же алар сот аркылуу чечилет деп азыркы жаңы мыйзамда киргизиш менен эч кандай тыянак бербейт. Айып пулду көтөрүш керек. Биринчиси, экинчиси айдоочунун өзүнө камакка алып чара көрүш керек. Биринчи жолу түшө турган болсо, айып пулду 100 000 сом салуу керек жана өзүн 10 суткага камакка алыш керек. Унаасын эле айып пулга штраф стоянкага камап койбостон өзүн дагы камаш керек, аны эркиндигин ажыратыш керек. Экинчи жолу түшө турган болсо 150 000 сом айып пул салыш керек, 15 суткага камаш керек жана ошондой эле 1 жылга айдоочулук укугунан ажыратуу керек. Ушундай гана нерсе менен мастарды урулга отурба иш-чараларын көргөзүп, айдоочуларды, адамдарды мас балына сүздүрбөй, коомчулукка коркунуч туудурбай жасаса болот. Башка мындан билбейм мен. Штрафты көбөйттү, бирок мастар дагы эле толтура жүрөт. Статистиканы карагыла, официалдуу ал деле аябай аз эмес, бирок фактически андан дагы көп. Жана ГОБдун өзүндө билесиңер, коррупция өтө күчөгөн, коррупция азайбай эле азыр дагы көбөйдү. Ошол себептен бул нерсеге чара көрүш керек. Эмнеге буга бийлик, жогорку кеңеш жана министрлер кабинети бул нерсени карабай жатат, мен билбейм. Канча убакыттан бери эле ушул айдоочулар камакка алынсын деген сунуш долбоор көтөрүлүп келе жатат, бирок аны эмнегедир кармабай жатышат. Балким өздөрү ошого түшүп калуудан коркуп жатышабы. Байларга, кымбат унаа айдагандарга 17,5 000 сом бул бир эле ужин, бир эле бир обед сыяктуу. Ошон үчүн бүгүн мас болуп түшүп, эртең айып пулду төлөп, кайра эле урулга отура берет, улана берет, адамдар өлө берет. Мен биздин коомчулугубузда жолдо жүргөн биздин бир туугандарыбыз, карындаштарыбыз, балдарыбыз, ата-энебиз бар. Деги эле бардык жолдо жүргөн жөө жүргүнчүлөр дагы жана айдоочуларга дагы коопсуздук болуш керек. Ошон үчүн бул нерсени тез аранын ичинде карап, ушул мыйзамды кабыл алуу зарыл. Рахмат.